Эмнегедир улам барган сайын өлкөбүздө жол кырсыктарынын саны артууда. Кээ бири кылгылыкты кылып коюп, кырсык болгон жерден дуу койсо, кээ бири кылган ишин мойнуна албай, кыл жээп менен бууп коюп, ээн эркин басып жүргөндөр жок эмес. Анда бүгүнкү сөз 8-июндан 9-июнга караган түнү Манас аэропортунан келе жаткан жолдо Венто жана Сузуки автоунаасы ортосунда болгон автокырсык туурасында болсун. Окуя болор күнү Венто унаасынын айдоочусу менен бирге аэропортко бирөөнү жеткирип, кайра келе жатышып, анан кырсыкка туш болгон. Кырсыкка кабылган жигит сакадай бою саралтын. Келечекте ырчы болсун деп кыялданып, бүт аракетин жумшап жада калса, Кудайга боюм сен үчүн деген ыр жаратып, ага келип тартууга үлгүргөн. Ошондой эле ырчы Артык Саитовдун Зарина аттуу клибинде жана Бикештер жана Миллион тасмасында роль жараткан. Кырсыкка кабылган Уларбек дарыланып ооруканадан чыкканы менен ордунан туруп баса албай үйдө жатат. Ал каргашалуу кырсыкты төмөндөгүчө баяндап берди. Окуя негизи биз ошо аэропорт жактан бирөөнү таштап келип атканбыз. Ошо 8-не караганда 9-на түнкү саат 1 чамасында анан келип бул жакта 2-де үйгө барып калышым керек да негизи. Анан ошонго шашып мындай эле экөөбүз такси таксист болуп эметип чыккан. Мен таштап кой деп, буга эмет акчаңды берем деп эметип жүрдүк. Анан бара жатып эле мен алдыңкы сиденьеде отургам өзү негизи. Алдыңкы сиденьеде отуруп эле уйкум келип, уже кеч болуп калат, бир уйкум келип, анан көзүм жумулуп кетип, анан ачып келип атсак эле бир маалда бул муну карады атпайбы, маса окшойт деп эметип калды бул негизи. Анан мынтип карасам уже ойногон эле машина биз жака карап туруп эле бизди мындай кырсыкка эметкизип койду да, сүзүп койду бизди, мындай айтканда. Сүзүп, анан ошол жерде мага подушка чыгып, мына машинанын эмеси арбит деп коёбу эле, ошо чыгып, мен уже без сознания калгам. Мындай карасам, эме полик жакта жатып калыптым да, мен ушул жакка кирип кетип, бир маалда мени ГАИ алып чыгып атканы бир эсимде бар да. Анан бул чык тез деп чыгарып, дагы бир көзүмдүн бир эсим бар, ошо больницада бутумду гипстеп аткан эсимде бар да. Бул автокырсыктан Венто унаасынын ичинде отурган айдоочу Акылбек менен Уларбек оор жаракаттарды алышкан. Эсимде жок, могу бир көзүмдү ачсам, ушу колум наоборот болуп калды да. Колду көтөрсөм. Колуң кайерин? Жоон сөөктөн сынып кетиптир. Чорсунган экен. Наоборот кайрылып калды да, көтөрсөм. Бутум жоон сынган экен ортосунан. Бул деле вообще мен кысылып калыптым да. Башка семиз адам болгондо точно өлүп калмагай. Мен арык экенмиш, эме болуп калдым, кысылып, вообще кысылып. Сиденьянын артынан көтөрүп чыгарды да. Ошо биринчи тез жардам көмөгүн. Мен башым аарыганда сотрясение болуп, башым аябай ооруду. Ооруп, анан капельница алып ошол жерде жатып, анан бутумдан алдым да, көбүнчө. Бут жагынан. Кайсы? Сизем. Сынды. Сынган деп ойлогонсуң, тилекке каршы чыгып кеттир полный, ушу бармакка чейин чыгып кеттир полный. Биягы бүттүк, аз маз кичине бүтүп калды. Анан биягы ушу эметип атат да дагы эле. Иликтөө бир тараптуу болуп калбасын деп жабырлануучу экинчи тараптын оюн билүүнү да туура көрдүк. Бирок алар менен байланыша албадык. Акылбектин туугандарынын айтымында Сузуки унаасынын ээси жүрөгүм ооруйт деп ооруканага жатып, бирок кайра эле бат эле чыгып кеткенин айтышты. Анан мен түшүнбөдүм, ал кишинин состояниясы жакшы, бирок эми жүрөгү ооруптур, эми билбейбиз. А бул экөөнүн жатканы бизге вообще оор да, оор, чындыгында элечи. Бул бала үйдө ата-энеси бар, ата-энесин багыш керек. Монтип жатат, бирок 6 айга чейин жатат деп бизге эме бергенде, 6 айдан кийин пластикасын алышка кайра операция керек. Ага да бизге каражат керек. Мына бул баланы деле биз карап жатабыз. А бул баланын буту вообще эле ойнок болуп калган, эми билбейбиз эмне кылат. Бизге чындык керек да, түшүнбөй. Ал эми бул окуя боюнча иликтөө ишин Аламидин райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Абелди Качыбек өз колуна алган экен. Иликтөө иштери кандай жүргөндүгүн билүү максатында Аламидин райондук ички иштер бөлүмүнө баш бакканыбызда тергөөчү бизге маалымат берүүдөн баш тартты. Мага 17 менен 19 күнү свидетель звонок кылды, Качыбек деген байке. Звонок кылып 17 күнү кандай больницадан чыктың деп звонок кылып өчүрүп койду. Анан чыктым десем, анан 19 күнү
Алимов деп менин таксисттин эмесине звонок кылып атат да. Мен отурган таксиге ошонун үстүнө арыз жазасың или добум жок деп жазып кой деди. А мен жазбайм, жазсам тиги виноват болуп атпайбы деп мен айттым. Тиги берки машина виноват го, мен ошонун үстүнө арыз жазышым керек десем. Анан тилекке каршы деп туруп өчүрүп койду. Анан минтип туруп чалып айтсам, тиги ошо Алимов Акылбек виноват деп айтып атат мен таксисиме. Ошо виноват болуп атат дейт. Анан кандайча виноват, эксперттен чыкты, ошо виноват дейт. Анан мен сразу баланын туугандарына звонок кылдым. Баланын туугандарына звонок кылып айттым. Шундай деп атса, булар экспертке барып текшертсе, эксперттен чыга элек экен. Ал мага эксперттен чыга элек маалда звонок кылып айтып атат. Анан мен ошону түшүнбөй калдым да, биринчиден. Түшүнбөй анан кийин 2 күндөн кийин булар прокуратурага жазайык деп эметип барса, Качыбек кошо келип, чыкты деп алып келип атат 2 күндөн кийин ошо негизи эксперттин эмесин. Анан эле келип эле Вента унаасынын айдоочусунун күнөөлүү деп таап чыккан. Бул иш боюнча жабырлануучунун ата-энеси бир туугандары менен эч байланышкан эмес. Жада калса кырсык болгон жердин чиймесин көрсөт дешсе да көрсөтпөй койгон. Биз бардык, бир да жолу көрсөткөн жок. Мына байкелерим деле барды, апаларым деле барды, биз деле бардык. Вообще көрсөтпөйт да. Эмне кандай эмеси жок, кандай акысы бар көрсөтпөгөнгө. Биз деген маалыматыбыз болуш керек да, туурабы? Анан көрсөтпөй туруп эле бул балага чалып туруп сен заявление жазышың керек, Алимов күнөөлүү тиги бул деп эме кылып атат да, бизге күнөөнү жаап атат да. Ал эми азыркы учурда баламды күнөөлүү деп таап чыкса эмне болот деп ата-энеси, бир туугандары адилеттүүлүктү издеп, бирок таппай жүргөн убагы. Адилет чындык жок го дейм. Чындык болсо мен күнөөлүү кылып койбойт да. Мен өзүм жолумда барасам. Келип анан бизди күнөөлүү кылып койсо чындык барбы өзү жокпу? Албетте бардык иш соттун колунда деңизче. Бирок жабырлануучулардын айтканын угуп олтуруп, тергөөчүнүн эки тарапты тең салмакта кармабай, эмнеге бир тарапка жан тартат, а эмнеге биз барганда бизге маалымат берүүдөн баш тартат деген ойдо калат экенсиң. Элибизде ак ыйлет, бирок сынбайт делет.